шаарынан келдим. Жашым 62-де, 3-кө карадым, күзүндө бұрыс 60 чыгам. Анан ушул именно бек менен мен 62-мда күзүндөрү жүрө баштап, ушул акыбалга жеткиз болот. Показаниям жакшы эле болду. Себеби мен өзүм 63 плюс возрастта жүрүп аттым. Бул марафонго мен балам түрткү болду. Ата марафон бек эч убакта кеч эмес. Кайсы жаш болсоңуз жүгүрүш дегенден кийин мен ушул марафон менен жүгүрө баштадым. Кыргыз элиме да айтар элем, баарына ден соолугуна карап марафон менен жүгүрүп, чолкоо бек менен алек болгула. Иш-чараларга биз 2020 жылдан бери активдүү катышып келатабыз. Өзүбүздүн личный тренерибиз бар, Леонид Пыхтеев. Ошонун мышыгуусу менен биз быйыл көбөйүп 47 адам чуркадык Керемет банктан. Бар 21 бардык дистанциялар бар, арасында баары ийгиликтүү жетишти маршка. Мен биринчи жолу Сантаранга чуркагам 2021 жылы декабрь айында. Былтыр 2022 жылы 4 забегіне катышкам. Жаз демеге Тойбой Снайк Наранга защиты снежного барса Сантаран, быйыл дагы уже эмеге чуркап атам кайра. Жаз деме 2023. Биринчи дистанциям 8 километр болчу, калган дистанцияларым бар 10 километр. Спорт деген бул жашоо, спорт менен спортка катышып, спорт менен машыгыла. Марафонго уже 2019 жылы бери катышам. Жазында, күзүндө. Ошо быйыл болсо уже 7-й забег. 4 километр жакшы эле, а последний километрда было тяжело. Буну деген спонсор Вакайбанк, они каждый год делают, и Булак, если не ошибаюсь. Ошо, аны биз да Финкабанк ошакта катышабыз дагы. Ошо, ошон үчүн биздин коллектив чуркады, 200дөн көп киши. Ошо. Элдер баары катышсын, здоровье самое главное. Ошо, позитивное настроение, баары жакшы. Алтымышка чыктым, уже бир жыл чуркайм. Бул болсо экинчи забег меники. Бүгүн мен 10 километр чуркадым. Ошо ушул ден соолукка аябай жакшы. Бардыгына айтам. Чуркагыла балдар. Үйдө отурбагыла, диванда жатпагыла.